Арманызды урматтуу көрүүчүлөр, эфирде мен Сейтек Качкынбай кайрадан силер менен улустөр жана турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын алып чыгып отурам. Бүгүн бизде тема Кыргыз улусуна, Кыргыз өлкөсүнө оппозиция керекпи деп аталат. Ал үчүн бизге бүгүн өзгөчө конок Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери, бизге көрүнүктүү саясатчы десек болот, Адахан мырза конокто. Кош келипсиз. Саламатсыз. Азыр айтып кеттик, бүгүнкү тема оппозиция жөнүндө болмокчу да. Оппозиция дегенде негизинен биз бийликке кайшы айткан бир мындай көкпет бир нерсени көбүнчө биздин саясатта элестетебиз. Бирок бунун мынандай маданияттуу дагы мааниси бар экен. Бул оппонент катары да. Негизинен бийлик деле, оппозиция деле экөө тең эле ошо бир өлкөнүн атуулу, экөө тең эле ошо кыргыз атанын балдары да. Болгону экөө мен өлкөнү моунтуп өнүктүрсөм деп өзүнүн сунушун айтып, бийлик менен макул болбой, жакшыраак жолун айтканга аракет кылган нерсени биз мындай түшүнөбүз да, негизичи, мындай классикалык маанисиндечи. Ушундай мааниде алып карай турган болсок, биринчи суроом сизге. Бизде бүгүн сиздин көзүңүздө, сиздин байкооңузда бүгүн кыргыз саясатында оппозициялык күчтөр барбы бүгүн? Ким бийлик бүгүн, жана ким оппозиция? Кутмандуу кечиңиздер менен ошо тарпы чыгып бүткөн суроолор да. Тарпы чыгып бүткөн тема. Оппозиция керекпи деп эле сурай берет. Керекпи деп. Керек экенин 1000 жолу айтсаң деле кайра сурай берет. Оппозиция керекпи деп. Керек. Керек. 1000 жолу айтам, керек. Эгер коом өсүүгө даярданган болсо, өсүүгө кабилети бар болгон болсо, оппозициясыз болбойт. Башка маселе. Бизде баягы бийликке каршы чыгып койсоң эле оппозиционерлер деп кара көбөнү сүртүп, оппозиция бул эң керектүү күч түшүнгөн бийликке. Бийлик күчтүү болсо, оппозиция сөзсүз керек болот. Бийликтин алсыз бийлик, арсыз бийлик, сабатсыз бийлик ага ошол каршы пикир айтып койгондордун баарыгын жаап, жашырып, камап, самап, кууп, жок кылып отурат. Бул арсыз бийлик. Арсыз бийлик. Эгерде өтө ынтымакта жашап аткан бир үй бүлөдө дагы оппозиция бар. Аялы күйөөсүнө оппозицияда. Күйөөсү бир жерге барганда жакшынакай шарактап отуруп, ачуу суудан жутуп келген болсо, сөзсүз түрдө сынга кабылат. Бул эмне деген болот? Бул баягы туура эмес жасап аткан иштерин бетке айтып койсо, сөзсүз эмне болот? Каршылаш болот. Каршылаштык бул оппонент, өзүңүз жана айткандай оппонент. Бул сөзсүз керек. Менимче 1001 жолу бербесе керек ушул суроону. Керекпи же кереги жокпу деп. Бүтүндөй өнүккөн, өркүндөгөн мамлекеттердин баардыгында расмий оппозиция бар. Парламенттик оппозиция болот, системная оппозиция деп коет. Анан не системная. Мындай кандайдыр бир учур жагдай пайда болуп калса, заматта чыга калат. Мисалы, мына Францияда сары камзирчилардын маршы жүрүп атат. Бензиндин кымбатташына каршы болгон. Ошонун башында дагы, кыймылдын башында дагы бирөө пайда болот. Бул системага кирбеген оппозиция болот. Парламентинде системалуу оппозиция болот. Англияда оппозициянын орду мыйзамдык, социалдык легитимдүүлүгү боюнча Англия менен ушул Германия, Америка ушул өлкөлөрдө аябагандай каттуу күчкө ээ. Алардын кадыр баркы өтө жогору. Аларга баягындай бир биздин кыргыз коомундагыдай болуп, мындай бир жапайыга жасагандай мамиле кылбайт. Өтө чоң сый, өтө чоң урмат менен мамиле жасалат. Бул башка маселе. Бирок ага саясий маданият керек, саясий эрк керек. Мамлекетте баягы элита деп айтып атпайсыңарбы? Кыргыз биздин өзүбүздүн тил менен айтканда каймактар. Ал каймактар айран болуп жыдып кеткен болсо, ирип кетсе, анда оппозиция дагы ошого жараша болот. Себеп өзүнө жараша бир сөз айткан болсоң, бетиңе чачып отуруп, коомдун алдында өзүнүн деңгээлине түшүрүп коет. Мына улуу сөз бар эмеспи? Баягы арсыз менен алышпа. Ал өзүнүн тажрыйбасына салып, баары бир сени жыгып коет дейт. Байкадыңызбы сөздүн маанисин? Арсыз менен алышпа. Эгер бийлик канчалык күчтүү,
бийлик канчалык легитимдүү, бийлик канчалык элдик таянычка ээ болгон болсо, оппозиция дагы ошондой күчтүү болот. Бүгүнкү күндө кыргыз оппозициясы барбы деп айтканыңызда эми жарашпайт бизге бул сөз. Анда башка сөз менен эмне деп айтсак болот? Оома. Оома дейт. Оома же болбосо таарынма. Таарынып кетсе оппозицияда болот. Эртең кой кечээ туура эмес айтып коюп туруп мен келе кой десе, чуркап барып кучагына кирип кетет. Бизде бийликтин, легитимдүү бийликтин баягы турган пайдубалы дагы бекиген жок. Анан ошого каршы пикирди айтып, башка бир сунуш айта турган күч дагы калыптанган жок. Эмнеге? Биздин элибизде окумуштуудай сөз бар. Таянычың болбосо, таамай сөздөн не пайда дейт. Караңызчы, кандай терең айтылган. Ата бабаларыбыз Американын демократиясы жок кезде, Англиянын демократиясы жок кезде эле айтып койгон. Таянычың болбосо, таамай сөздөн пайда жок дейт. Оппозиция таамай сөздү айтып туруш керек. Таамай сөз айтылгандан кийин ошол сөздүн баркын билип, кадырын билип, эл, коом колдоп туруш керек. Таянычың жок. Таяныч. Таамай сөздүн таянычы ким болот? Биринчиден жараткан, экинчиден калыс эл болот. Бүгүн таамай сөз айтсаң деле ээрчий берет. Жасалма сөз айтсаң деле ээрчий берет. Жалган айтсаң деле ээрчий берет. Буга мисал катарында мына кеткен президент менен келген президенттин ортосундагы бүгүнкү түзүлгөн жагдай. Оома деп атпайбы? Кече кеткен президентти аябагандай кылып көкөлөтүп отурган азаматтар бүгүн тепкилеп жаңы келген бийликке өтө качышты. Аларда позиция болгонбу? Болгон эмес. Алардын көз карашы барбы? Жок. Аларда бир гана ишеним бар. Эмне болсоң ошол бол, бийликтин сөзүн бол дагы, айт дагы, бийликке жакын бол. Мына алардын пайдубалы ушул. Атаганке азыр бул президенттик шайлоодо мындайча айтканда мындай бир кандайдыр бир сизде бир феномен бар. Мурдагы шайлоолордо да бир 5% алдыңыз, бир 150 миңдей киши мындай сиздин партияңызга. Мурдагы 2013-жылы дагы. 2015-те дагы бирдей ошого жакын эле бир электоратыңыз постоянно мындай туруктуу турат да, бир электоратыңыз. Анан мындай тыйын чачты деген сөздөр сизди ээрчибейт. Ошол мааниде сиз президентке оппонент болуп, өзүңүз кандидатураңызды койдуңуз. Анан кийин эми баары тааныйт сиздичи. Анан мына президенттик шайлоодон кийин 1 жыл өтүп отурат. Ошо сиздин биринчи оппонентиңиз деп коелу, азыркы бийликке. Бийликтин ушу 1 жылына кандай баа бересиз? Биринчиден, экинчиден ошол бийлик өлкөнү могул жакка өнүктүрөйүн, монтип өнүктүрөйүн деген кандай бир ниеттерин же болбосо бир программасын дейбизби? Мейли программа деген сөздөрдү айтпай эле коелу, мындай кыргыздын жөнөкөй сөзүн айтайлы. Кандай ниетин байкадыңыз? Кандай бир мүдөөсүн сиз бизге айтып бере аласыз? Рахмат, ушуну абдан туура айттыңыз да. Программа дештин кажети жок. Себеби программаны биринчиден өзү жазбайт, эч качан жазбайт. Эки ооз сөз да жазбайт. Мунун баары калп. Кече жолугушууда аларчада дагы айтпадымбы? Концепция укмуш жазылыптыр. Ал айланайын. Эгерде концепциянын укмуш жазылышы менен өлкө өркүндөп кеткен болсо 25 жылда академик Акаев не деген концепцияларды жазбады? Бирдеме болду, өзгөрдүбү? Өзгөрдү. Эмне өзгөрдү? Керемет гүлдөтүп аткан завод, иштеп аткан завод, фабрикалардын баары талкаланып жок болду да. Анда иштеп аткан сабаттуу кыргыздын кадрларынын баары базарга кирип кетти. Концепция менен өлкө өзгөрбөйт. Сиз айткандай ниет керек. Ниет, көз караш. Кыска, так түшүндүрүш керек. Бул жылы эмне жумуш бүтүрөбүз? Кийинки жылы эмне жумуш бүтүрөбүз? Азыр сүйлөсө эле 30-жылга карай. 30-жылды эмес айланайын. 30 күндүгүңдү так айтып алчы, так белгилеп алчы. Эмне кылабыз 30 күндөн кийин? Бүгүн кайсы жердебиз? 30 күндөн кийин кайда барабыз? 40 күндөн кийин кайда болобуз? Жаңы жылда кайсы жерге барып тособуз? Түшүнүктүү эле кылып айтчы, мындай кылып эле. Себеп жазып бергенди баягы Аскар Акаевтан берки жазып отурган адистер бар да, жана ал жактан бул жактан көчүрүп, чампалап, бириктирип, анан эбегейсиз акча алышат ошого.
грант алышат. Ошол адистер бар. Жана келемиштей болуп алгандар бар да, ак үйдүн жанагы келемиши болуп кирип алган, аларды эч ким көрбөйт, эч ким билбейт. Сүйлөгөн сөздөрүн деле бүгүнкү бийликке жазып берип аткандар ошол Аскар Акаевтан бери жазып бергендер. Ошолорду тантыраткан дагы ушул жазып бергендер. Алар көзгө көрүнбөйт, бирок эбегейсиз чоң зыян келтирип атат. Алдамай. Бир жылдык эмгегине кандай баа бересиз? Мен көп эле жолу бердим. Кайра кайталай бербейин. Баары салыштырмалуулук менен. Ошо салыштырмалуулук менен айтып берсеңиз. Салыштырмалуулук менен айта турган болсок, биздин кошуна мамлекеттердеги өсүштү караңыз дагы, биздеги өсүштү караңыз. Туздуу, катуу, жумшак деп айта турганбыз. Ара жолдо кайда барышын бүгүнкү бийлик өзү да билбейт. Кайда баратканын да билбейт. Эмне үчүн баратканын да билбейт. Себеп дагы эле ошол кыргыз элибиздин залкар сөздөрүнө кайрылайын. Көчтү уласаң сөздү ула дейт. Бул көчтү улайм деди. Анда сөздү улаш керек. Сөз кимдин сөзүн улаш керек болот? Өзүнүн алдындагысынын сөзүн улаш керек болот. Алардын сөзү бирикпестен тескерисинче чагылган чаккандай болуп, бири-бирине карама каршы күчтөр пайда болбоду. Демек логика жок. Биздин өлкө логикасы жок. Адамдын аң сезимине туура келбеген. Баягы утурумдук кандайдыр бир көз караштар менен өсүп келатат да. Биздин көңүлүбүз дагы утурумдук. Азыр жакшы курсагыбыз тоюп калса күлүп калабыз. Курсагыбыз ачып кетсе бири-бирибизге ырылдап, ызылдап киребиз. Ошондой саясий маданият пайда болбой калды да. Сиздин берген сурооңузга жооп бериш өтө кыйын. Эмнеге? Логикасы жок. Баа бериштин өзү кыйын. Баа бериштин өзү кыйын. Себеп баа бериш үчүн моол жумуштар бүттү, бул жакшы. Моол жумуштарды ойлодук эле, бул бүтпөй калды, бул жаман деп баа бериш керек да. Анан таптакыр эч нерсе болбой эле балчыкты эле басып эле отуруп алган болсо кантип баа бериш керек? Былтыр балчык делек, быйыл деле балчыктабыз. Мейли сөздү улап кетели. Оппонент болуу, оппозиция болуу деген нерсеге келгенде, мындай тарыхка бир кылчайып көрсөк, биз билебиз бала кезде деле. Ошо кыргыздын могу саясатында абдан чоң эмгеги бар, мындай аттын кашкасындай белгилүү болгон ушу сиздин досуңуз деп койсок болот. Мисалы Текебаев мырза бар эле. Ал киши аябай оппозиционер катары, мындай көбүнчө оппозиционер катары мындай элге таанымалдай белгилүү да. Ал киши менен мамилеңиз бир учурда бир алыстап калгандай болду да. Бир учурда аябай жакшы болуп, анан Акаевке көп оппонент болуп жүрөт элеңиздер да. Бул маселени түшүндүрүш өтө оор. Себеби оппозиция дегенде мына парламентке эмне үчүн бизди эки жолу катары менен киргизбей коюшту? Күчтөн коркот. Күчтөн коркот. Парламент деген эмне деген сөз бул өзү? Парле. Француз тилинен парле, сүйлө. Мент, киши. Парламент сүйлөөчү жер, сүйлөөчү киши дейт. Биздин кыргыз коому түшүнбөйт да анычы. Тили бар дейт. Парламент деген, парле деген өзү сүйлө деген сөз. Францияда болобу, Англияда болобу, Германияда болобу, кайсы жерде болбосун, парламентке мыктынын мыктылары келет. Сөздүн тим эле жанакы зергер сөздү ошол шурудай тизгендер келет. Аргумент менен келет. Бизде кыргыз бабаларыбыз эмне деген? Өнөр алды кызыл тил деп койгон. Текебаев эң күчтүү оппозиционер катарында көрүнөт. Эмнеге? Трибуна бар. Трибуна бар. Эгер Мадумаровду мүмкүн болушунча трибунага жеткирбей коюуга аракет кылышат. Себеп ошол жерде чыгып сүйлөгөн сөз калың журтка тез жетет. Эмне үчүн айтат? Баягы мурду кыйшык болсо да байдын угулу сүйлөсүн деген. Байдын уулунун сөзүнө көңүл бурат. Парламенттеги өлкөнүн биринчи трибунасынан чыгып сүйлөгөн сөзгө көңүл бурат. Мындай сыртта туруп, же болбосо
журналисттер менен аңгемелешкен мезгилде алтындай болгон сөздөрүңдү айт, анын таасири башка. Тапкыр акылга сыйбаган сөз болсо дагы өлкөнүн биринчи трибунасынан сүйлөгөн сөздүн саясатка эбегейсиз зор таасири тиет. Мына ошол бир киши жок, кыргыз парламенти жок экен го. Балыктай болуп отурушат го. Не деген өлкөдөгү өзгөрүүлөр болуп атат, бир сөз айткан киши жок го. Же айтса таасири менен айта албайт го. Ал жерге өтө дасыккан инсан керек. Түшүнөсүзбү? Аябагандай чоң даярдыктан өткөн инсан керек. Ар бир сүйлөгөн сөзүн кыш кынагандай кынап айткан киши керек. Ал жөн эле дейди кептер болбойт парламентте. Конституциянын, мыйзамдын негизинде ошого таянып туруп сүйлөгөн кишилер керек. Ага таянайын десе билимдери жетпейт. А билимдери жеткендер эрки жетпейт, жүрөк жетпейт. Сөзүңүзгө аралжы да, ушу азыр сиз айтып кеткендей, негизинен мындай кооз сүйлөп, сөздөрдү уйкаштырып сүйлөгөн тамадалар деле болот да. Бирок алардын сөзүндө мындай салмак жок. Алар жаттап алган сөздөрдү мындай сүйлөйт. Ал эми саясатчынын оозунан мындай аргументтешкен бир мындай дүрүрүк этип, мындай кандай десем, көрүп турган кишилердин жүрөгүн өнө мынандай от жагала тургандай, же болбосо кандайдыр бир сок куруп, бир сезимдерди ойгото тургандай мындай күчү бар кишилер болот да негизичи. Бул эмне, бул дефицит эмне үчүн жок? Бул мындайча айтканда, Кыргызда ушул 27 жылда бир Текебаевден башка эмне киши болбой калдыбы деген суроо. Тилекке каршы ошондой да, азыркы парламентте ошондой да. Себеп андан башка, андан да өткүрө сүйлөй турган, андан да мыкты позициясын айта турган кишилердин баарын сыртта калтырды да. Бул келишим жолу болуп калды да. Келишим болуп калды. Биз келебиз, утурумдукчулар жанагы. Көрдүңүзбү? Мен ошол кезде утурумдукчулар деп койдум эле. Мени жаман көрүп жүрүштү эле, азыр баары эле утурумдукчу деп атпайбы? Временщиктер. А временщиктер эч качан өлкөнүн тагдырын ойлобойт. Временщиктер өзүнүн тагдырын ойлошот. Булар бир ууч болуп келишти. Өзлөрүнүн жеке могул жердеги ич көптүлөрүнүн баарын аткарышты. Андан кийин бири-бири менен чырдашып баштады. Өлкө өзүнчө калды, алар өзүнчө калды. Мыкты керемет даярданган азаматтар бар, бирок аларды киргизишпей атат. Эмнеге? Себеп булар бийликти менчиктештирип алышты. Бул өтө оор маселе. Мына дээрлик канча деп айтсам, бир 10 жылдан ашык мезгилден бери ушул СДПК келатат. 2000 жылдан бери келатат. СДПКдан өткөн депутаттар спикерде болушкан. 2000 жылы. Кээ бир атактуу инсандар келишкен ошондой болушкан. Бирок эч кандай жоопкерчиликти тартпай атат да. 8 жылдан берки өтүп аткан бүтүндөй башаламандыктын баарына ушул партия жооптуу болуш керек. Макулсузбу? Себеп сот бийлигин дагы, мыйзам чыгаруу бийлигин дагы, аткаруу бийлигин дагы бүтүндөй кучагына алып ээлеп алган бир эле партия. Айылдагы мектептин директорлоруна чейин ушу партиядан болуп кетишти. Эмне таптык? Эмне көрдүк? Эмнеге жетиштик? Эгерде булардын ортосунда жанагындай чыр-чатактар чыкпаса, дале ошол бойдон кете берет эле. Чыр-чатак өлкөнү өнүктүрүүнүн башкача көз карашынын, башка ишенимдин негизинде чыккан жок. Сен мага тийиштиң, мен сага көрсөтөм. Менин айтканым болуш керек эле, сен ага макул болбой атасың. Мына ушундай баягы жаш бала бакчада балдар чыгып алып, кум төккөн кичине аянтча бар го. Ошол жерде ойной берет да. Анан ошол жерде бир карасаң эле кучакташып эле ойношуп аткан болот. Бир аздан кийин карасаң, бири-биринин чачын тытышып аткан. Эмнеге? Бул менин оюнчугумду алып алды. Түшүндүңүзбү? Биздин кыргыз бүгүнкү күндөгү саясатчыларыбыз ошол балдар ойноп аткан кумдун тегерегинен чыга албай коюшту. Ошонун чоң деңгээли. Андан ашып, андан деңгээли көтөрүлбөй койду. Ошол эле да, бул менин кумум. Анан бул менин оюнчугум.
алар уктап аткан, алар тамак жеп аткан, алар ойноп аткан бала бакчанын имараты күйсө күйүп кетсин, бирок ошол кум калса болду да аларга оюнда. Ошол сыяктуу бүгүнкү күндөгү баягы саясий аренанын баарын ошол ойной турган кумдун деңгээлине түшүрүп коюшту. Атаканке анда ошо азыр кум менен айтайлы мейли азыр. Мына кыргыз саясаты кумду элестетип көрөлү. Арийне бизде салт 27 жыл бою СССР учурунда деле ошол кумда негизинен бир чоң атаман болот, бул бийлик. Мындай төрдө отурат. Чоң муштуму да чоң, сол муштуму деле чоң. Ошол чоң оюнчунун ошол мындайча айтканда эң чоң эрке баланын бийликти айтып коелу, мындай салыштырмалуу түрдө айтып атам, метафора. Ошо эрке баланын камчысы бар да. Бир мындай жакшы өрүлгөн бир камчысы болот, бул КГБ деген. Да сол жагында да бир камчысы болот, бул прокуратура деген. Анан кичинерээк мындай кат мынтип туруп кийип алып туруп тепсең катуураак тие турган өтүктөрү болот. Бул милиция дейли. Ушунун баары ушу эрке балага таандык экен да биздечи. Эгер ушуну мындай кеңешип, жамаат менен кеңешип, бирге ошо оюнчуктарды ойнойлу деп талкуу кыла турган негизи парламент деген кичине арена бар да. Ушунун баары ушу эрке балага таандык болгондон эмеспи ушул маселе? Себеби ал өзү каалаган учурда ошо камчы менен чаап, Ошого жакшына отур, болбосо азыр муну момпо суюңду алып коем, карамелиңди алып коем деп баарын тонду задавать этип ошол жерди башкарган ушу эрке баланын камчыларды эгер ошо балдарга бирдей бөлүштүрсөк кандай болот эле? Билесизби? Дагы эле ушул биздин керемет ата бабалардан калган сөз. Акмактын колундагы таяк акылдуунун колундагы мылтыктан коркунучтуураак дейт. Түшүнөсүзбү мааниси? Түшүнүп атам. Акмактын колундагы таяк акылдуунун мылтыгынан күчтүү дейт. Коркунучтуу дейт, күчтүү эмес. Эгер ошол жерге сиз айтып аткан кишини алып барыш үчүн ким керек? Эл керек. Эл тандап алат. Эл көтөрүп барып коет ошону. Эгер ошону кое турган коом жеке өзүнүн кызыкчылыгына, өлкөнүн эмес, улуттун, элдин, жердин эмес, өзүнүн кызыкчылыгына таянган болсо, өзүнүн кызыкчылыгына таянган кишини алып барып коюп алат. Түшүндүңүзбү мен айтканымды? Ар бир эл пейилине жараша болот. Ооба. Эгер жеке инсан, сиз менен биз экөөбүз, мына Сейтек мырза 5000 сом алып турсуң, ушу жерге барып иштеп бер деп атат десе, чуркап кетсем, бааң 5000 болот. Мага келип айтат да, 10.000 сом акча берели, могул жумуштумду бүтүрүп бер. Мен чуркап кетсем, менин баам 10.000. Ар бир шайлоодо биздин элибиздин баасы бар. Чуркап кетет. Эч качан ойлонбойт келечекке көз чаптырбай калдык. 2 сааттык рахаты менен бүтүндөй тагдырын тобокелге салып бере турган коомубуз да. А муну мусулманчылыкта айтып коет, ар бир элдин пейилине жараша жетекчи беребиз. Заалым коомго, жаман бузулган коомго заалым падыша берип, ал аркылуу жазалайбыз. Мүмкүн биздин улуттун жазасыдыр алар. Шорубуз бар. Себеп мен кечээ бир коллегаңыз, кесиптешиңиз суроо берип атканда айттым эле. А эмне үчүн мен жетекчи болом деген кыргыздын суурулуп чыккан азамат жигиттери менен кыздарын карабайсыңар дагы? Кокусунан келип калгандардын аркасынан чуркайсыңар. Бул да менин сөзүм эмес. Акаевтан баштап азыркысына чейин алардын өздөрүнүн сөздөрүн айттым мен. Кокустан келип калдык деп эле туруп берет да, колдорун жайып эле. Эсиңизде барбы? Акаев айтпады беле, мен каалаган эмес эле. Манты жеп аттым дейт, бирөөсү Россиядан алып келди дейт Акаев мени. Ушундай кыйнап алып келишти. Баягы мойнудан байлаган ит ууга жарабайт дейт. А эмне үчүн ошолорду кыйнап эле мойнундан байлап алып келип атабыз? Эмнеге суурулуп баягы кармаган жерден суу кан чыгара турган азаматтарды таба албай атабыз? Демек, биз өзүбүзгө карашыбыз керек. Кемчилдиктин баарын өзүбүздөн издешибиз керек. Издебейли өзүбүз. Бизге сөзсүз эле мына бөтөн өлкө кечээ бир көрсөтүү болуп атат. Кытай дейт. Тажиктерге ушунча
акча берди дагы, бизге мынча берип койду деп таардын ичин айтып атат. Кимге таардын атасың? А эмнеге сага Кытай бериш керек? Жөндөн жөн элеби? Алмайдын бермеyi бар дейт. Ойлонбойлубу кичине? Биз уялбай калдык да. Биз насияга жашаганды дагы уялбай калдык. Бирөөдөн бирдеме барып сурап колубузду сунгандан да уялбай калдык. Бул кадыресе көрүнүш болуп калды. Ошон үчүн эр азамат мыктыларды эрди эр кылган эл болот. Анан ошол эр көтөрүлүп чыгып, элди эл кылат. А биз тилекке каршы ошол эрлерди таба албай атабыз. Неге? Кекиртек, ашказан. Акыл менен ой жүгүртпөй, ашказанды көбүрөөк ойлоп калып атканыбыздын кесепети ушул. Адамке азыр айткан сөзүңүзгө уланды. Мындай да, негизи биз адам баласы, биз пендебиз да баарыбыз. Биз баарыбыз ушунча канча адам болгон менен, бирок тилекке каршы адахандар, сейтектер бардык жерде эле мындай бирдей эмес да. Ыйман ойгонуп, кой мен 1 сом албайм, 10 сом албайм, 1000 сомуңду албайм деп, мындай өзүнүн принцибине туруп, кой ушу аягына чейин барайын деген кишилер бул негизинен аз да. Керек болсо бул Жапанда айтабызбы, Американы айтабызбы, керек болсо демократия деген сөзгө мамилеңиз кандай билбейм, бирок мен ушу сөздү колдонуп коеюн. Мейли. Швецияны алабызбы, Американы алабызбы, Германияда деле ушу демократия эң орногон өлкөлөрдө деле негизи адамдардын напси мындай бардык эле учурда бирдей эмес да. Негизи саясатчылар бардык эле жерде мындай бир туура эмес иштерди кылып, бир аркасынан бир иштерди кылгысы коюп, мындай бийлик отургулары келип алып, аягына чейин отуруп алгылары келе берет экен. Бардык эле жерде адам баласы окшош экен. Бул кыргыз деле ал эмес. Айтайын дегеним, бирок ошол өлкөлөрдө өзү жакшы демократия болчу. Адамдын напсиси 1000 бузулса дагы, каниет кылбаса деле, кандай жаман ниети менен болгон адам болсо деле, экинчи жолу аны шайтан кылып ийбегенге тосуп тура турган механизмдер болот экен да. Ал ошол бизге ушуну кантип орнотсок болот? Ал ошол эл. Эл. Ошонун эң мыкты механизми эл. Мына карап көрүңүз. Анда сиз кыргыз элине таштап коюп атпайсызбы? Кыргыз элине таштап коюп аткан жерим жок. Мен эл дегенде сиз бардыгына бирдей таштап атасыз. Мен элимди аябай сүйөм. Аябай арзан бир мындай жасалма, жасакерлерни жакшы көрүнмөй сөз таап алдыңар да. Элде сөз жок деген. Жок, мен сөз бар жок деген жокмун, бирок элге ташырып аткан жоксузбу деп айтып атам. Көпчүлүк учурда айтып атат да. Мен эл жөнүндө жооп бере албайм. Элди коргосоңор менчелик коргосоңор да. Эл десеңер менчелик күйөрсүңөр. Бирок балаңды жаман көргөндөн урушпайсың да. Балаңды жаман көргөндөн сындабайсың да. Балаңды киши болсун деп сындайсың. Ошол сыяктуу эми шайлоону эл өткөрүп берип атпай, ким өткөрүп берип атат? Шайлоону эл өткөрбөй эле турат да. Бийлик өткөрөт да дайым. Эми мындай да карагыла. Ошол жерде шайлоо участкалык комиссиясында отурган жигиттер менен кыздар, ошол элдин өкүлдөрү отуруп атабы? Ал деген мамлекеттин өкүлдөрү болуп атпайбы анын баары? Шашпа эле. Шашпа. Ар бир айыл билет. Кимди колдойт, кимди көтөрөт. Ар бир айыл билет. Ар бир мектептин мугалими билет. Директори кайсы жерден тамак ичип алып, кайда чуркап жүрүп атканын мектептин мугалимдери билет. Ошого бир директорго каршы чыга албаган элби? Мектептин мугалимдери элге киреби, кирбейби? Анан ошол айыл кимди көтөрүшүн билет, кимге добуш бергенин билет. Бирок жыйынтыгында анысынан сурайт, мунусунан сурайт. Сен кимге добуш бердиң? Буга добуш бердим. Жыйынтыгы чыкканда таптакыр башкача чыгып калганда өз эрки үчүн күрөшө албай атабы ошол айыл? Кандай дейсиз? Ошол өз эрки үчүн күрөшпөгөнүн кесепетинен 2-3 Кудайдан жөө качкан безерлер каалаган санын жазып коюп атат протоколго. Элде ресурс барбы, кантип ойлойсуз? Мен айтып атпаймынбы? Ошо баягы сиз айтып аткан камчы элдин колунда болуш керек. Эл каалаган кишисине бериш керек. Мына Америкада президентке республикачыл киши келип калды, республика партиясынан келип калды. Трамп. Эмне үчүн эл аң сезими менен конгресске демократтарды шайлады. Таразанын эки ташын тегиздеп туруш үчүн шайлады. Бизде СДПК президент болсо, ажатканасынын кароолчусуна чейин СДПК. Мына ушул ортолукту, калыстыкты сактап,
аябагандай каттуу кылдаттык менен карап турган коом болот. Эч качан бир кишини күчтөнтүп жибербейт. Германияда жакында шайлоо болду. Бүтүндөй Европа биримдиги Меркелди улуу саясатчы деп аябай колдоп атат. Туурабы? Меркель бир сөзүнөн жаңылды. Баягы келген мигранттар боюнча. Жергиликтүү бийликтерге шайлоолор болду. 30%дан аша албай койду. Ошонун жыйынтыгын чыгары менен эң соңку шайлоо кайсы жерде болду? Баварияда болду. 30%дан аша албагандан кийин Меркель эмне деди? Мен кетем деди. Мен мөөнөтүм бүтөт, мына кийинки жылы февралда буларда шайлоо партиясына шайлоолор болот. Мен кетем. Неге? Элдин ишенимине ээ боло албай калдым деди. Ошол сизге жагабы ошондой практика? Мага укмуш жагат ошол. Демократия да бул. Бул демократия эмес. Эмне бул анда? Бул элдин аң сезими. Элдин аң сезими. Биздин кыргыз ата-бабаларыбыз алардын Европанын түшүнө кире элек мезгилде накта демократия менен жашаган. Бирок ал сөздүн аталышы башкача болгон. Эмне деп аталган? Жараткандын алдында баары бирдей деген. Падыша бол, кайырчу бол, өлүм үчүн бирдей сенин катарың деген. Немистерде барбы ошол сөз? Жок. Биз токтотпойлубу эми аларга суктанып, өзүбүздү аябай артта калган деп. Биз тек гана ата-бабалардын жолун улай албай Сизден сурап атам, сизге жагабы десем жагат деп атасыз. Мага жагат, принциби жагат. Бирок бул демократия деген сөз эмес. Бул баягы коом аябагандай зирек, коом өз бийликти башкарып турат. Ошону текшерип турат. Америкада да ушундай болду. Сенатка республикачылар көбөйдү эле, Конгресске демократ партиясын койду. Экөө бири-бири менен таразанын ташындай болуп турушат эми. Билесизби канча добушка айырмасы бар? 4-5 добушка айырмасы бар. Муну ким көзөмөлдөп атат? Американын коому эл көзөмөлдөп. Мен макулмун, айтканыңызга 100% макулмун. Электорат өзү көзөмөлдөп атат. Бизде дагы коом, бул демократия. Бизде дагы коом ошол деңгээлге чыгышы керек. Мына 8 жылдан берки болуп аткан башаламандыктын баарын СДПК, КСДП деген партиянын мойнуна илип коюш керек. Бул ат көтөргүс, төө көтөргүс, оор жүк. Булардын 8 жылда жасаганы аябагандай каттуу мамлекетке доо келтирди. Эми СДПКсынын, КСДПсынын көрсөткөн кандидатын бир добуштан парламентке да колдоп берет, өкмөткө да колдоп берет, президенттикке да колдоп берет. Коом көзөмөлгө албай калган кезде бир 10 Мадумаров чыкса дагы колдон келбей калат. Мен бая сөздү бекер айткан жокмун. Таянычың болбосо, таамай сөздөн пайда жок деп. Биз сөздөрдү таамай айтып атабыз, бирок неге таянышыбыз керек? Таянайын десең кулап баратсың. Калың элге таянабыз. Сиз айтып аткандай бүтүндөй эле элди каралап, күнөөнүн баарын элге артып турган жерим жок. Жок, ошол эл бар экен, биз мамлекетпиз. Эл бар экен, биз барбыз. Ошол эл тарбиялап өстүрдү бизди. Эл тарбиялап көтөрүп чыгарды. Бирок баягындай өтө жооптуу мезгил келгенде жоопкерчиликти бүтүндөй улут сезиши керек өзүнө. Бүтүндөй улут. Буга бир мисал. Бизде 700 миңге жакын кыргыз жарандары тек Россияда жумуш иштеп жүрүшөт. Алардын конституциялык укугу бар. Шайлоого жана шайланууга. Бул укукту эч ким чектей албайт. Буларды чектеп койду, шайлоого киргизбей койду. Бир 15-20 киши аябай каттуу ызаланды. Артынан башка иш жок. Эгер ошол 700 миңден 10 эле пайызы келсе, канча болот? 700 миң, 70 миң. 10%-нын ичинен дагы 10% келсе 7 миң болобу? 7 миң эле киши келип, бизден укукту тебеледиңер. Бизди адам катары көрбөй койдуңар. Биз силер ичип аткан, силер жеп аткан казынанын куржунунун бир бөлүгүн топтоп аткан элбиз. Биздин эмгегибиз адал, акчабыз адал, добушубуз арамбы деген маселени койсо, милдеттүү түрдө ак үйүң титиреп кетет.
Демек ошого ушундай бир аракет болбогондон кийин жанагы сиз айтып аткан өтүгү менен тепкисе дагы үн чыкпаса, кылычы менен чапса дагы үн чыкпаса, таягы менен сайса дагы үн чыкпаса, анда ал келесо бийлик кып-кызыл эмнеге айланат? Тиранияга айланат. Өзүн билемдики болуп калат. Бийликти көзөмөлдөп турган эл керек, баары бир керек. Негизи могу эл деп атканда дагы эми биринчи эмес да. Бизде 6 миллион киши бар. 6 миллион кишинин Дүйнөлүк банктын акыркы маалыматтарында бизде 2016 жылы өзгөчө могу кризистен кийин кедейлердин саны 29%дан 32 канча пайыз деп атат да, 33%га өстү деп атат. Бул деген нерсе халктын 33% деген бул мындай карасаңыз халктын 3/1. Бул 6 миллиондун 2 миллиону бүгүн жакыр кедей деген түшүнөт да. Бул сиздин айткан тилиңиз менен, илимий тил менен айтканда, муну илгери Платон эмне деп койгон билесизби? Эмне деп айткан? Эгерде дейт, коомдо 10 кишиден 5-өө кедей болсо дейт, бул коопсуз коом дейт. Бул коом жашаса болот дейт. Эгерде 10 кишиден 3-өө бай, 7-өө кедей болсо, бул кооптуу коом дейт. Бул коом туруксуз коом дейт. Мына сиз айтып аткан 33%га жетти деген сөз, бул 3/1 деген сөз. 3/1 деген бул ар бир 3 кишинин бирөө кедей деген сөз. Демек 10 кишиден 6-өө, 7-өө кедей деген сөз. Биздин кыргыз коому мамлекетте бүгүнкү күндө кооптуу өлкө, кооптуу коом. Ошондуктан жанагы туруктуулук барбы деген сөзгө бүгүн түшкө чейин болушу мүмкүн, түштөн кийин өзгөрүп кетиши мүмкүн. Бизде бүгүнкү күндө нааразычылык аябагандай катуу күчөдү. Мен ошол жанагы Аларчадагы болгон жолугушууда айтпадымбы? Акимиңе ишенбесе, милисаңа ишенбесе, сотуңа ишенбесе, губернаторуңа ишенбесе, ким менен жасайсың жанагы программаны? Ар бир нерсени жасай турган эл болот. А эл качан жасайт ошону? Эл ишенгенди жасайт. Мисал, тарыхка кайрылалы, кечеки эле 40-жылдарды алалы. Мына Чоң Чүй каналы. Муну эмне экскаватор менен каздыбы? Биздин ата бабаларыбыз ушуну кетмен күрөк менен казды. Же болбосо Ош областындагы 30 каналы. Ошонун баарын кетмен менен казышты, күрөк менен казышты. Эмне үчүн? Эл ишенди. Бул чоң күч. Аябагандай чоң күч. Бүгүн техника чокусуна жетип турган мезгилде ошол 30 каналын каза албайт. Чоң Чүй каналын каза албайт. Эмнеге? Эл ишенбейт. Макулсузбу? Ишеним менен жеңет, бардык нерсени ишеним менен. Эгерде бийлигиң адилетсиз болсо, сотуң адилетсиз болсо, милисаң жанагы сиз айтып аткан өтүктү кийип алып, кедейдин койругун жаратып, байды көргөндө шыйпаңдап барып, анын өтүгүн жалап турган милиса болсо, бул коом өспөйт. Бул коом оодарылат. Кудай сактасын, ар кандай апааттардан, бирок ошого баратабыз. Бая жана ошо азыр апаат деп калдыңыз, жана бая сөз болуп кетти. Азыркы кырдаал сиз абдан коркунучтуу деп айттыңыз да. Мурдагылардан да коркунучтуу дедиңиз. Ооба. Акаев доорунан дагы, Бакиев доорунан дагы. Ооба. Керек болсо Атамбаев доорунан дагы азыркы кырдаал коркунуч дедиңиз да. Бул коркунуч эмне болгон коркунуч? Билесизби, Акаевдин мезгилинде баягы бийликте каалайсызбы, каалабайсызбы? Мен аны айтып койгонмун. Тарыхта ушундай сөз бар, сиз да билишиңиз керек. Илим изилдеп жүргөн киши катарында просвещенная аристократия деген бар эле. Бизге алар жетекчилик деңгээли жагабы, жакпайбы? Бирок илимий деңгээлдеринен бийик, китеп окуган, сабаттуу инсандардан куралган бир топ бар эле бийликте. Бакиевдин доорунда аралашма болду. Теория менен практиканы аралаштырып, куюлуштуруп келген азаматтар келди. Жагабы, жакпайбы? Өндүрүш 147-148%га өсүп баштады. Курулуш өсүп баштады. Башка бир тармактар өсүп баштады. 1200 трактор бир алып келип, дыйкандардын колуна карматты. Бүтүндөй айыл өкмөттөрдүн баарына жөө жүргөн, баарына автоунаа алып келип мингизди. Бул өсүш болду. Бул жылыш болду.
Кийин 10-жылы баягы отурумдукчулар келгенде бүтүндөй баарын жокко чыгарып, сен мени жакшы көрөсүң, мен сени жакшы көрөм, сен менин партиямдансың, а сен менин партиямдан эмессиң деп мамлекеттик бийлик башкаруу мындай күчтөрүнө сабатсыздар келип баштады. Сабатсыз. Элдин арасында күлкү болуп жүрүштү. КАМАЗ айдагандар, таксист болуп жүргөндөр, тоок базарда, темир базарда, терек базарда иштегендердин баары бийликке жетип келди дагы. Бийликтин ыйыктыгы жоголду. Баягы кыргыз сөздүгүндө кандай деп түшүндүрсөм экен, сакральность, ыйыктык. Ыйыктык жоголду. Биз башта ар бир областтын губернаторун, аябагандай бир кыргыздын белдүү азаматтарын билет элек. Бүгүн өкмөт башчыңды да билбейсиң да. Спикериңдин ким экенин билбейсиң да. Депутаттарыңдын ким, министрлериңдин ким экенин билбейсиң да. Демек, мен да барсам отурат экенмин ошол жерде. Биз башта депутат болуп келгенде, ошол бизден улуу депутаттарга сүйлөшүү үчүн аябагандай каттуу даярдык көрчүбүз. А бүгүн эми Кудай берип калбады. Ошон үчүн жана сиз берген суроого келип атам. Сабатсыз бийлик коркунучтуураак. Түшүндүңүзбү? Эмнеге коркунучтуу? Биринчиден, экинчиден, ошол Акаевдин, Бакиевдин мезгилиндегидей бийликтен сестенүү бүгүн жок. Бийликке болгон сый-урмат бүгүнкү күндө жок. Эгерде мындай бир кандайдыр бир нерсе болуп кеткен болсо, башта саясий элита дегендер элди көтөрүп, даярданып, алып келип, анан кандайдыр бир шарттарды коюп, бийликтин алдында бийликти чөгөлөттүрсө, бүгүнкү күндө эч кандай шартты койбой келип туруп, шыпырып салуу коркунучу бар. Макулсузбу? Бул көзгө көрүнбөйт. Сиз билесизби? Кандайдыр бир аябагандай каттуу нөшөрлөгөн жаандын алдында, же болбосо эртеси ушундай күн бузулуп, бороон болуп кар жаардын алдында бир күн башта аябагандай каттуу жылуу болот. Шамал да жок болот, күн да керемет тиет, аябай ысык болот. Бүгүн ошондой болуп турат. Эртең кандай бороон болуп кетишин жалгыз жараткан өзү билбесе, эч ким алдын ала айта албайт. Мындайча айтканда, бийлик дегенде негизи мына элитанын жүзүн айтып атабыз да, туурабы? Бул президенттик институт эле эмес, парламент, же болбосо жалпы эле биздин ошо кандай десем. Элита дегендичи, Сейтек мырза, мындай деп түшүнөлү да. Биз кыргыз ушундай түшүнүп калдык да бүгүнкү күндө, айрыкча ушул массалык маалымат каражаттары журналисттер, элита десе бийликте отургандарды түшүнүп калдык да. Жок. Элита деген түшүнүк бул кенен түшүнүк. Элитанын ичине азыр тиги айылда жашап аткан 80-90догу кемпир чалдар дагы элита. Мыкты аксөөк, мыкты аристократтар бар, ошолор элита. Бул биздин тил менен айталычы, улуттук тил менен айтканда, улуттун уюткусу. Ушундай эле сүйлөшөлү, элге түшүнүктүү болуш үчүн. Улуттун уюткусу. Улуттун уюткусу билимсиз, ошон үчүн коркунучтуу деп атасыз. Ошон үчүн коркунучтуу. Улуттун уюткусу болом дегендер. Уюткусу эмес, уюткусу болом деген бүгүнкү күндөгү ким бийликте болсо ошону айтып атпайбызбы? Каймактар. Ал каймак эмес. Андан да жөнөкөйрөөк тил менен түшүндүргөнгө аракет кылайын. Сенин ээлеген бийик кызматтык даражаң акыл кошпойт. Эгерде кандайдыр бир акыл ортозар же ортодон төмөндөк кишини бүгүн алып келип министр кылып отургузуп койсоң, министрлик макамы бийик көтөрүлөт, бирок акылы ошону менен ошого жараша көтөрүлбөйт. Ошол бойдон калат. Ага макулбуз. Оюмча коомчулук буга күбө бүгүн. Мен ошону айтып атам да, ошону түшүндүрө албай атам. Себеп бизде даражасы, кызматы бийиктеп кетсе эле жүгүнмөйчүлүк бар. Ошого сыйынуучулук бар. Эч нерсени түшүнбөгөн бир дөдөйдү коюп алат дагы. Анан сиз айткандай, сиз дегендей абдан туура айттыңыз, туура белгиледиңиз, таамай сүйлөдүңүз. Ушуну койбойлубу деп атам да. Ушуну койбойлубу. Кечээ кайсыл жерде эле да бүгүн кайсыл жерге кетип калды. Дагы бир жолу баса белгилеп айтам. Адам кызматтык даражасы көтөрүлүшү менен анын акыл эси көтөрүлүп кетпейт. Акыл эси ошол бойдон калат. Атаңке эмесе келечек жөнүндө сөз кылалы. Биринчи сиз жөнүндө
уруксат берсеңиз сизге тиешелүү суроо берейин эмичи. Бере бериңиз. Оюмча келечекте президент болом деген ой планыңыз бар, Башкалардан айырмаланып, мен даяр эмес эле, мен каалабадым эле дегендерге мен кошулбайм. Мен мектептеги жашымдан бери өзүмдү өзүм даярдап келем. Даярдап келесиз. Ооба, анда абдан сонун. Буну дагы бир жолу ынандып угуп алдык. Эмесе мындай суроо да. Саясий аренада белгилүүсүз илгертен бери. Бирок эмнегедир орусча айтканда одиночкадай сезилесиз да, жалгыздай сезилесиз. Сиз мынау кишилер мага идеялаш эле, могу кишилер менен мен пикирлешмин деп рахаттанып, ошолор менен сүйлөшүп, мынандай аргументтер менен талкуулашып, келечекте моун түшүшүбүз керек деп мындай пикирлериңиз бир келген бир 10 киши барбы? Сиз катташкан. Менин пикирим менен Мен билем, чайканаларда аш жеп жүрөбүз баарыбыз элечи, мындай жамааттарга бар, футбол ойнойбуз, аш жейбиз, катташабыз. Бул эмес, мындай мен түшүнүп атам. идеялык пикирлеш. Бир 10 кишиңиз барбы? Мен сиздин сөзүңүздү түшүнүп атам. Ошол менин пикиримди туура көргөн, менин ойлорумду туура көргөн үчүн, жана сөздүн башында өзүңүз айткандай, бир жерде 1 сом коротпостон 100 000 деген добуштарды алып келетем. Анан кантип ушундай суроо бересиз, 10 кишиңиз барбы деп? Жок, мен сизге мен туура эмес жеткирип алдым окшойт. Мен айтып аткан сиздин соратник катары тең тайлаш болуп, бирге иштешип жүргөн адамдарыбызды айтып атам. Мен сиздин электоратыңызды сураган жокмун. Биз шегибиз жок. Дайыма бирдей электоратыбыз бар. Жагдайга жараша болот бул нерсе. Мадумаровдун жанында жүрүш өтө кыйын. Менин мүнөзүмдүн жамандыгынан эмес. Мага жакындаса жабыр тартып калгандыгынан. Мен аябагандай каттуу жеңилдеп жүрөм соңку 3-4 жылдан бери, билесизби эмне үчүн? Менин жанымда жүрүп, эртең менен жолукканда көздөрүнөн жана сиздерде жүгүртмө жарыя кетет го. Батир сатам, автоунаа сатам, өтүк сатам дегендей. Ошолорду мындай көзүн карасаң, ошондой жүгүртмө кеткендей да. Сенин жаныңда жүргөнүң кесепетинен мен кызматка орношо албай атам. Сенин жаныңда жүргөндүктөн мен жабырланып атам. Сенин жаныңда жүргөн үчүн мени тигиндей жерлерге чакырбай калды. Мен ошондой оор жүктөрдү көтөрүп жүрүүдөн аябагандай чарчадым. Анан айттым мен. Ар бириңер өзүңөрдүн кызматыңарды кылгыла. Жумушуңарга кеткиле. Керекпи? Барып президентиңе да, премьериңе да айт. Мен ал кишини жаман көрөм. Мени жамандап барып кызматка орнош дагы, оокатыңды кыл. Жыргап калдым. Ишенесизби? Аябагандай жыргап калдым. Себеп ушундай деген бир сөз бар, ал Японияда жүргөн, сиз деле окусаңыз керек. Кээ бир кишилер кеткенден кийин ишиң оңолот дейт. Кээ бир кишилер жөнүндө жүк болуп эле жүрөт экен да. Оор жүк да. Себеп анын иши жүрүшпөй калса деле сенин жүрөгүң ооруйт. Аны бир жерге чакырбай калса деле карап отуруп сенин жүрөгүң ооруйт. Айрыкча биздин жанагы жигиттер ушундай, кыздар ушундай болуп калыптыр. Көнүп калган, бир жерге чакырып турчу эле, азыр бизди чакырбай калды деп сага келип жүрөгүңө бирдеме сайып кетет. Кутулдум да калдым. Себеп пикирлештер. Кече Жээнбековдун жанында ким бар эле? Жээнбековдун жанында эч ким жок эле. Атамбаевдин тегерегинде бирин бири түртүп, бирин бири тепкилеп, мен жакыныраак болуп, мен жанында жүрөм деп, дагы эле ошол мен ошол макал лакаптарды аябай жакшы көрөм да. Төбө мингенде жигитти төбөсүнө көтөрүп, төгөрөктөп эл жүрөт дейт. Жөө жүргөндө жигитти жөн жүрбөйт го могул деп, жөөлөп түртүп эл күлөт дейт. Жөө жүргөндө сен пикирлеш табышың кыйын. Болгондо дагы сенин пикириң расмий бийлик менен дал келбесе. Эртең Аллахтан буйрук болуп, калың кыргыз элдин колдоосу менен бир төөгө минип калсаң, ошондо көрөсүң да. Анда группта кетире албайсың. Түшүндүм. Ошентсе дагычы, инсан катарычы, мындай изденесизби, мындайчы. Мен мунуларды окуп, ушул жааттан, ушул чөйрөдө мага мындай билим кичине жетишпей атат. Мен ошон үчүн ушул чөйрөдө күчтүү балдар менен да катташып, ошолордун да пикирин угайынчы деп
мындай өзүңүздү өзүңүз орусча айтканда самосовершенствоваться кыласызбы кылбайсызбы? Сиз билесизби, менимче саясий партиянын жетекчилеринин ичинен мен жолукканчалык кишилер менен бир да саясий партиянын жетекчиси жолукпайт. Мен муну кесе айтам, өтө ишенимдүү түрдө айтам. Кимдин пикирин угасыз? Мага студенттерден баштап, академиктерге чейин келишет. Мен отурган жерге, офиске. Өзүңүз тандайсызбы аларды же Жок, баары айткан үчүн эле уга мен бересизби? кишини тандабайм. Келем деген кишинин Баарын эле уга бересизби? Баарын эгер пикир болгон болсо угуш керек. Мени менен пикирлештерди мен тойго барганда, тойдо өтө жаман көрөм, барбайм. Батага барып калганда, тойго барганда көрөм, пикирлештер аябай көп экенин билем. Эмнеге? Алар ачык айта албайт. Мындай сыртка чыкканда келип колду кысып укмуш айттыңыз, аябай туура айттыңыз. Мен сиздин пикириңизди колдойм. Ошо да пикирби бирок? Эми бүгүнкү күндөгү кыргыз элитасы деп айтып аткан Ал изденүү эмес да. деңгээли ошо. Эми изденүүгө келем. Мен биринчи сурооңдун биринчи бөлүгүнө жооп берем. Кечиресиз. Анда кишилер көп. Ар кандай тармактан көп. Окумуштуулары да бар, ишкерлери да бар. Баары бар. Эми изденүү. Билесизби, адам өзүнүн үстүнөн иштебей калган күнү өлөт. Ал өлүк жан. Менин бир да бир күнүм жок. Эң болбоду дегенде бир 40-50 барак бир китеп окуп алсам, ал күнүм мен өлүк күн. Эмне китеп окуйсуз? Толгон токой китеп окуйм. Адабий китеппи? Маселен, менин машинамда бир китеп бар. Мен отурган жумушчу ордунда бир китеп бар. Эки китепти айтып кетиңизчи, акыркы жолу окуган. Мына азыр эми мода болуп кетип атпайбы? Бирдеме десе эле Айтматов дейт, бирдеме десе эле тиги Ли Куан Ю дейт. Ошол Ли Куан Юнун 3-дүйнөдөн 1-дүйнөгө деген китебин мен 3-чү жолу кайталап окуп атам. Сонун? Бул укмуш секирик. Сонун? 3-дүйнөдөн 1-дүйнөгө деген. Бул укмуштуудай чоң секирик. 3 китепти катары менен окуп баратам. Бирөөнү бүтүрдүм, экинчисинин жарымына келди, үчүнчүсү мына 3төн бирine. Бул эмне? Павел Басинский дегендин «Бегство из рая» деген. «Побег из рая». Бул Лев Николаевич Толстойдун биринчи жолу жарык көргөн күндөлүгү. Экинчиси «Святой против льва» деген китеп. Бул Иоанн Кронштадтскийдин Толстой менен экөөнүн кармашы, руханий кармашы, тил кармашы. Күчтүү китеппи? Аябагандай чоң күчтүү китеп. Коомдук илимдер чөйрөсүндө окубайсызбы? Экономика, политика жөнүндө. Азыр айтып берем. Мен айтып атпаймынбы? Мен жаткан төшөгүмдүн башында бир китеп, машинамда бир китеп, жумушчу ордунда бир китеп, айылыма барсам атамдын үйүндө бир китеп. Мына ушундай. Мисалы жумушчу ордундагы эки китепти айтып берейин. Бирөө Хидаятул Курани деген бүтүндөй Куранын жандырмагы жазылган китеп. Укмуштуудай китеп. Бул диний тармактан, тарыхый тармактан. Философиялык китеп. Бул Имам Аль-Газалинин Жүрөктүн ачкычы деген китеп. Укмуш момундай китеп. Мен сунуш кылам баарына. Экономикалык китептерден болсо. Мына ол лекцияларды жасап атпайбы? Маселен, андай китептерге көп деле көңүл бурбайм. Японское чудо деген бир китеп. Бул эски китеп. Бул 15-чи же 17-чи басылышы. Бирок дүйнөгө ушундай таралып атат дагы. Бул экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Японияда кандай жагдай болуп калды? Кандай жолдор менен япондор көтөрүлүп кетти? Эмне үчүн? Император, кыргызчага айтканда туура эмес болуп калат, Копол, аты Кополураак, бир император болгон. Изоляционизм саясатын эмне үчүн жүргүздү? Токугава доорун айтып атасыз, 300 жыл болгон. Баракелде. Бирок императордун аты кыргызча айтсаң Копол айтылат, ошон үчүн айтпай атам. Ооба. Билдиңиз да кайсы император? Түшүндүм, ооба. Үчүнчүсү, эмне үчүн план Маршалла талкаланып калган Европаны жеңишке жетишкен өлкөдөн 5 эсе бийиктикке жеткирип койду дээрлик бир 20 жылдын ичинде. Ал эмне болгон план? Маршалдын планы. Сиз окуган болушуңуз керек. Ооба. Адаканке убакыт аз калды. Мен дагы сөзүңүзгө улай эле. Сиз сыйлап, сиз жактырып, мындай пикирин уккан, мына жакшыга жанашсаң жугат дейт го. Ошондой пикирин угуп жүргөн
кайсы кишилер бар? Кайсы чөйрөдөн? Жалпы эле ушу биздин коомдочу азыр дайыма катташып, ушу пикирин угуп, деп кеңешин уккан, сиз кеңешкен Андай кишилер күндөн күнгө азайып баратат. совет эткен киши айтсаңыз, 3 кишини айтсаңыз. Мен ошондой аябай ошондой кишилер азайып баратат, тилекке каршы. Тилекке каршы азайып баратат. Баягы 20 жыл болду ушу кишинин пикирин дайыма угам деген киши. Мен Абсамат Масалевич менен аябай көп кеңешчимин. Мен Бекмамат Осмонович менен аябай кеңешчимин. Мен Сатыбалды Жээнбеков менен күн түн каткырыктан бошочу эмеспиз. Мен эми кимге кандай көрүнөт билбейм, Чыңгыз Төрөкулович менен таң атып кеткен күндөрүбүз болот эле. Айтматов менен. Айтматов менен учурашканда учурашпаганда ал жөнүндө айта берет го. Мен мисалы жеке уялам мен ошол менен канча түндөрдү өткөргөнүбүздү. Ушул киши соңку мезгилдеринде ушул баласын алып келип, мен үйлөгөн атам ушуга өкүл ата болуп, биз өзүңүз баш көз болуп бериңизчи деген. Мен күбө болбосо айтпайм көп сөздү. Күбөлөр бар, тирүү. Аларды айтышым мүмкүн. Руслан Сарымсаков. Мен Руслан Сарымсаков менен көп сүйлөшөм. Бүгүнкү күндө. Мен Адил Ниязович деген бар. Аны менен көп сүйлөшөбүз. Ал мал чарбасы тармагында. Берки курулуш тармагында. Мен дарыгерлер менен көп сүйлөшөм. Мен студенттер менен көп сүйлөшөм. Бар андай кишилер. Жок эмес. Момундай руханий тармактан деп алып карасаңыз, руханий тармакта мен тек гана китеп менен сүйлөшөм. Китеп дагы бир жолу айтам. Жашоодо канча устатыңыз болду? Жашоодо мен эң негизги Адахан деген инсанды жараткан. Жашоодогу эң керемет устатым мен атам. Бир киши жалгыз. Жашоодо бир эле устатыңыз болду. Мен ак менен караны таанытып койгондон кийин калган акыл менен таанып билесиң. Устат деген сөз, билесизби? Бир нерсени үйрөтүп койгон киши ал устат. Устат дегенде 35 депутат келгенбиз биз, ошонун 34 устат мага. Кийин 90 депутат болдук, 60 депутат болдук, 59 устат мага. 90 депутат болдук, 89 устат. Мына сиз дагы устатсыз мага. Неге? Себеп мен билбеген бир нерсени үйрөтүп койгонсуз. Конфуцийди айтып атасыз. Биз үчөөбүз баратсак, ар бирибиз бири-бирибизге устат дейт. Мен Конфуцийдин, билесизби, баламчы айткан экен, түкүнчү айткан экен деген сөздөрдү айткандан бир аз Жок, окшош нерсени айтып атасыз бул негизи. Себеп бул мусулманчылыкта мындай деп айтат да. Бир кыска нерсени түшүндүрүп берейин да. 1 мүнөт калды. 90го чыккан акылман киши очок курганды билбей, 7 жашар бала чуркап келатып, аксакал ата момундай кылат, ылайды коет дагы үстүнө момундай кылып, анан кесекти коет дегенде, ошол 7 жашар бала кайдан көрүнсө, колун төшүнө алып ийилип турган. Эмне десе устат деп. Ошондуктан устат бул жашоонун өзү устат, турмуштун өзү устат. Адахан аке, бүгүн чын айтайын, эми биз разговор алып, эми мындан ары да көп суроолор бар эле, бирок тилек каршы убактыбыз жетишпей калды. Оюмча дагы мүмкүнчүлүк болот деп ойлойм. Буюрса. Бүгүн атайын келип мындай кызыктуу мындай ой пикирлериңиз менен бөлүшүп кеттиңиз. Мен ыраазымын, чоң алкыш. Оюмча башкалар деле мүмкүн мурда айтылбаган сөздү мүмкүн оозуңуздан уктап окшойт. Усталыктарыңыз, китептериңиз тууралуу чоң алкыш эмесе. Бирге болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, эмесе биздин бүгүнкү улустөр жана турмуш көрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышы соңуна келип чыкты. Бүгүн биз кыргыз улусунда оппозиция керекпи деген теманын тегерегинде ошол учурда негизги акыркы өлкөдө болуп аткан кырдаалдарга да бир аз сарасеп болуп, Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери, көрүнүктүү саясатчы Адахан Мадымаров мырза келип конокто болду. Эмесе мен сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө жакшы отуңуздар деп салам. Кайра кош.